Атаманкан мырза, ошондо деген 102.1 беренесинде эскертүүгө же жеке жактарга 10 эсептик көрсөткүч өлчөмүндө айып пул салууга алып келет. Экинчи пунктунда деле мындай устная форма, письменная форма бул кандай болот? Тактап бересиздерби? 1 миң сом штраф, кечиресиз, 1 миң сом штрафты калтырдыңарбы? Yok, buna üçüncü berende sunuştalgan berenin 102.1, 3 jana 4. bölüktörü alıp salınsın dep komitetten kabul alındı. Анда ошо айтып койсоңуз расмий түрдө могу эскертүүгө же жеке жактарга 10 эсептик көрсөткүч өлчөмүндө айып пул салууга алып келет. Бул деген штраф калдыбы же эскертүү письменный же устный форма калдыбы? Мына экинчи пунктта биринчи бөлүгүндө каралган иш аракеттер жасоону алып келген ата-энелерди же аларды алмаштыруучу адамдардын 16 жашка чейинки баланы тарбиялоо боюнча милдеттенмелер аткарылбагандыгы эскертүүгө алып келет. Эмесин алып койдуңар, штраф акчаны. Сиз сунуштаган боюнча алып койдук. Денежный жок, Всё, эме эскертүү ошондо кандай түрдө болот? Ата-энесине кат жазылабы? Yok, eskertүү эми бул жерде ар бир мектепте өзүнүн комиссиясы бар, участковый жана мугалимдер менен. Ошолор ата-энелер менен сүйлөшүп анан эскертүү берилет да. Иши кылып акчасын штраф салбайбыз, бирок деген баланы сабайбыз деген болбосун да. Да, сиз сунуштаган боюнча алдык аны. Всё, рахмат. Андай каражат жагынан штраф салынбаса, анда макул. Рахмат.